калыптанган көз караштарды жоюу, кыялдарды ишке ашыруу, бирдей укук, бирдей мамиле. Аймактарда даярдалган теңдик уктуруусун сунуштайбыз. Изилдөөчү Курманжан Султанова 25 жашта. Учурда Жалал Абад облусундагы Сузак районунда жашайт. Ал алгач изилдөөгө студент кезинен аралашып баштаган. Аймактардагылардын социалдык абалы боюнча жүрүп жаткан изилдөөдө жардамдашып, эл менен интервьюларды уюштуруп отуруп, изилдөөгө болгон кызыгуусу башталган. Азыркы учурда мен бир канча долбоорлор менен насачы болуп иштеп келүүдөмүн. Роза Отунбаеванын Демилгеси коомдук уюмунда мобилизатор болуп иш алып барам. Сузак району боюнча, ошондой эле Юзеф Ош коомдук бирикмеси тарабынан Жаратман жаштар долбоорунун алкагында насачы болуп азыркы учурда иштеп келем. Курманжан, Баткен, Жалал Абад, Ош областарындагы айымдар жана жаштар башкарган айыл чарба бизнестерине каржылоону тартуудагы, учурдагы жана келечектеги мүмкүнчүлүктөрү аталышындагы изилдөө жүргүздү. Бул анын 3-чү изилдөөсү. Изилдөөчүнүн айтымында айыл чарба багытында өлкөдө өнүктүрүү жана жаңы технологияларды пайдаланууда фермер дыйкандарда жетиштүү маалымат, билимдер керек. Негизи эле бул изилдөөнүн максаты болуп, ошол азыркы учурдагы жаштардын жана ишкер айымдардын арасында кандай жаңы технологияларды пайдаланып келе жатышат, аны кайсыл жактан өнүктүрдү, кантип өнүктүрүп келе жатышат, кандай алар үчүн тоскоолдуктар болуп жатат. Ошондой эле биз бул изилдөөнүн жыйынтыгы менен өзүбүздүн сунуштарыбызды дагы иштеп чыктык. Анан мен үчүн бул изилдөө аябай эле кызыктуу болду. Себеби дегенде биз билебиз, Кыргызстан негизи эле тоолуу өлкө болуп саналат. Ошол биздин 70% жергиликтүү тургундар ошол дыйканчылык менен, мал чарбачылык менен алектенип келишет да. Көп жылдар бою бул тармакка өтө эле мындай терең маани берип, мындай колдоо болгон эмес экен да. Ал эми жакынкы жылдары ушул айыл чарба тармагында аябай жакшы бир өзгөрүүлөрдү байкасак болот. Бул өзгөрүүлөр дагы сөзсүз түрдө ушул долбоорлор аркылуу келип жатат да. Аталган изилдөө Ош, Жалал Абад жана Баткен областарындагы аялдардын жана жаштардын экономикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүү максатында аялдар арасындагы ишкердүүлүктү өнүктүрүү фонду коомдук бирикмеси тарабынан ишке ашырылып жаткан Агро айым Агро жаштар долбоорунун негизинде жүргүзүлдү. Аталган коомдук бирикменин аткаруучу директору Айзада Усупованын айтымында, долбоор гана эмес, изилдөөдө дагы жаш изилдөөчү кыз келиндер тандалып алынганын белгилейт. Бул долбоор ошол USAID-тин Агросоода долбоорунун финансылык каржылоосу менен ишке ашырылды. Бул долбоордо көптөгөн иш-чаралар бар болчу. Ошол иш-чаралардын бири 3 темада изилдөө жүргүзүү. Бул долбоор негизи Ош, Жалал Абад, Баткен областарында өткөн. Баткен областарынын ошо агро тармагында ишкерлик кылган айымдар жана жаштар үчүн болчу. 210 айымдар жана жаштар катышкан. Негизи изилдөөнүн 3 темасын тандап алганбыз. Бул жаңы технологиялардын жеткиликтүүлүгү, финансы каражаттарынын жеткиликтүүлүгү жана жаңы базардын же болбосо ошо жаңы сатуу каналдарынын жеткиликтүүлүгү деген 3 темада биз жаш изилдөөчү айымдарды дагы мотивация катарында аларга дагы ушундай мүмкүнчүлүк берүү максатта ошол жаш изилдөөчү айымдарды тандап алып, алар ушул изилдөө жүргүзүшкөн. Эске сала кетсек, изилдөөнүн максаты айыл чарба тармагындагы жаш ишкер айымдардын жана жаштардын агро бизнесте колдонуп келе жаткан жаңы технологияны киргизүүдөгү негизги тоскоолдуктар жана агро бизнеске жаңы технологияларды киргизүү боюнча чечимдер жана сунуштар боюнча кейс стади иштеп чыгуу. Даярдаган Айгерим Кулатбекова, Жаматтык медиа.